بسم الله الرحمن الرحيم. Бейшті Аллаху Акбар. Құранда үш түрді Аллах Таланың қонақтығы айтылады. Су içу бойыншачы. Иннал абрар яшрабуна мин каъсин кана мизажуха кафура. Шындағанда жақсы адамдар, шындай кафур болған, анын аралашмасы кафур болған сулардан, чөйчөктөрдөн içişет дейт. Бир, өздөрү içет. Башка аятта Аллах Таала дейт, юсқауна. Алар суғарылат дейт. Аларга бейштик кыздар, бейштеги жаш жигиттер, аларга шындай мизажуха кана занжабила, занжабилден болгон аралашмасы сууларды, ага имбирден болгон сууларды ага сунуштап баштайт дейт. Üçüncü dengel kimdiki? Üçüncü dengel vasaqahum rabbuhum şaraban tahura. Alardın Rabbisi alarga eng taza suunu suğarat deydi. Biri özü içet, biri beyiştikler suğarat. Eng mıktısı Allah Taala'nın özü al adamga su beret, dünyada aram sudan saktangan üçün. Beyişte Allah Taala'nı körü bolot. Cuma günü bardığı çoğulup Allah Taala'nın didarını körü bolot. Ucuhu yawma idin nazira ila rabbiha nazira. Al кейбір жүздер бар дейді, жарқырап тұрады, өзінің Роббисіне қарап тұрады дейді Құрандачы. Yani Allah Taala'ны көру хақ ахлы сүннат вал жамааттың ақидасында. Ең чоң неамат, жашоодагы ең чоң жыргалчылык Аллах Тaala'нын жүзін көру. Бейишке барганда айтат, силер каалайсыңар, мен силерге бир нерсе көбөйтүп берейин деп. Адамдар айтат, я Алла, сен бизди бейиштен, тозоктон куткарып, бейишке киргизип, жүзүбүздү жарык кылдың. Ушул бизге жетиштүү десе, Аллах Таала айтат, ан фаюкшафул хижаб, ошондо перделердин баардыгы ачылат. Фама у'ту шай'ан ахабба илайхи мин ан-назар ила раббихим азза ва жал. Адам баласына өздөрүнүн Роббисини жүзүнү көргөнгө караганда сүйкүмдүү эчтеке берилген эмес дейт да. Демек урматтуу тууган, эң чоң жыргалчылык бул Аллах Тааланын жүзүн көрүү. Бейишке барганда биринчи хурул айн, бейишти кыздар ырдап берет. Алар ырдап бергенден кийин адам бир аз өзүнү жогото түшөт. Андан кийин бейишти кыздар ырдагандан кийин Аллах Таала айтат, силер мындан дагы ушундай таттуураак бир үн уккансыңарбы? Мындан да таттуу үн болот болсо, я Дауд, о Дауд кел деп Дауд алейхиссаламды ырдатат. Дауд алейхиссалату вассалам Куран окуп берет. Дауд алейхиссалам Куран окуганда адам баласы жашоодогу баардык рахаттардын баардыгын унутуп коет. Бейиштеги башка рахаттарды да унутуп коет. Ошондо Аллах Таала айтат, мындан дагы таттуураак, жагымдуураак үн уккансыңарбы дейт. Жок десе айтат, о Мухаммад, я Хабиби, о сүйкүмдүү Мухаммад, кел буларга эми Куранды угузгун дейт. Мухаммад саллаллаху алейхи вассалам эң чырайлуу, эң адеп ахлактуу, эң улуу адам келип туруп пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам Куран окуп берет. Пайгамбарыбыз Куран окуп бергенде адамдар өздөрүн да унутуп коет. Дауд алейхиссалам окуганда бейишти унутуп койсо, пайгамбарыбыз алейхиссалам Куран окуганда адамдар өздөрүн да унутуп жоготуп коет. Анан Аллах Таала айтат, мындан дагы жагымдуу нерсени уктуңарбы? Десе, мындан да жагымдуу нерсе болобу? Десе, Аллах айтат, анда я Ридван, о бейиштин сакчысы болгон периштелер, перделерди ачкыла. Перделердин баары ачылгандан кийин, анан Аллах Таала өзүнүн жүзүнү көрсөтүп туруп, анан Аллах Таала ошол жерден Куран окуп берет. Онда адам баласы баардык жыргалчылыкты унутуп коет. Жашоодо эмне бар? Мунун баардыгы. Бейиште эмне бар? Баардыгы адам баласы катып калат. Хурул айндар, бейиштик кыздар эле ырдаганда, ошол жерде 70 жыл адам баласы кунт коюп калат экен да. 70 жыл. Ырчылар айтат, биз эгерде 4 мүнөт бул дүйнөдөгү ырларды 4 мүнөткө көбөйтүп койсок, адамдар укпай коет дейт. Ошондон 3,5 мүнөт же 3 мүнөт болот да, 4 мүнөт көтпөйт экен да. Ал жакта 70 жыл рахаттанып ушундай үндөрдү угасыз. Аллах Таала качанда Куран окуп бергенде, бейиштин баардыгы ушундай музыка аспаптарын айланып кетет экен да, субханалла. Аллахым урматтуу туугандарым, баарыбызга туура амал кылып, мына ошол жака жетип, чыныгы жыргалчылыкта жыргаганга Аллахым мүмкүнчүлүк берсин. Ошондо мусулман адам бул акылсыздык эмес, мусулман адам бул артта калган нерсе эмес. Бул эмне үчүн музыка укпайт, бул эмне үчүн ушак кылбайт, эмне үчүн арам нерсени көрбөйт? Себеби анын чыныгы түбөлүктүү жашоодогу көздөгөн жашоосу бар. Ошол жакта умтулуп аткандык себептен улам болот, урматтуу туугандарым. Баарыбызга Аллах Таала амал кылганга мүмкүнчүлүк берсин.